Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук социалдык темаларды ачык талкуулайт. Соңку 3-4 күндөн бери Бишкекте ак халатчандар нааразылык митинг өткөрүшүүдө. Алар дарыгерлердин айлык маянасы аз экенин, аларга өкмөт көңүлү буруш керектигин талап кылышты. Өкмөт жакында эле айлык маянанын көтөргөнүн, ал атайын бал аркылуу аныкталарын айткан. Чынында бул система дарыгерлердин пайдасы үчүнбү же айлык акыны татаалдаттыбы? Биз бүгүн дарыгерлердин эмгек акысы тууралуу талкуулайбыз. Бизге талкууга коноктор келишкен. Ош облустук саламаттык сактоонун координаторунун орун басары Адыл Алимкулов жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысы Алтынбек Зулпукаров. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроону Адыл мырза мен сизге берейин. Өкмөт дарыгерлердин айлык маянасын көтөрдүк дешти да. Ал кандай болгон? Айлык акы кандай жол менен көтөрдү? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 2018 жылдын 1 октябрынан баштап индикаторлордун негизинде иш жыйынтыгын эске алуу менен баштапкы медициналык санитардык жардам кызматкерлерине кошумча эмгек маянасын төлөө ыкмалары киргизилди. Бул ыкма киргизүүнүн себеби жаш адистердин бардыгы эле шаарда калгысы келип, шаардан стационарга иштегенде аракет кылып, ошо шаарда калгысы келип, айылдагы, алыскы райондордогу жана баштапкы медициналык санитардык жардам мекемелерине эч ким барбай, ошол жердеги адистердин жетишпегендигинен келип чыкты. Бал аркылуу эмгек акыны төлөө 9 критерий бар. Ошол критерийлер аркылуу бал топтолот. Биринчи критерий бул жаңы төрөлгөн наристенин үйүнө 3 күндүн ичинде барып кабар алуу. Бул биринчи критерий. Экинчи критерий 1 жашка чейинки балдардын, наристелердин 1 жашка чейинки балдардын ошол үй бүлөлүк дарыгерге келип көрүнүп кетүүсү, кеткен балдардын саны. Үчүнчү 5 жашка чейинки ич өткөк менен ооруган балдардын стационарга кетердин алдындагы биринчи жардамды ошол жерден үй бүлөлүк дарыгерлер топторунан алып кеткен балдардын саны. Төртүнчүсү 5 жашка чейинки балдардын жана пневмония оорусу менен ооруган же өпкөсү шамалдаган балдардын стационарга жатканы кетип атканда ошол жерден биринчи доза антибиотикти алып кеткендегиси. Андан дагы бешинчиси бул боюнда бар аялдардын фолиевая кислотасын клиникалык протоколдордун негизинде кабыл алып аткан аялдардын саны. Жетинчиси кан басымы көтөрүлгөн оорулуулар, биринчи табылган кан басымы көтөрүлгөн оорулуулардын саны. Андан ушул эле 8-инчиси канынын басымы 140-90дон өйдө көтөрүлбөгөн оорулуулардын саны. Акыркысы 9-нчу индикатор бул жаңыдан табылган туберкулез менен ооруган оорулуулардын саны. Ушул 9 индикаторго 100 балл берилет. Ошол 100 баллды топтогон дарыгер, үй бүлөлүк дарыгер ошо 19.809 сом акча кошулат. Эгер ошо 100 балл кыла турган болсо. 100 балл деп айтып атасыз. Бул эң жогорку, эң мыкты деген балл да. Андан жакшы, канааттандырарлык деген балдар да бар да. Анан ушул балдарды топтошу кыйын эмеспи? Сиз кандай деп ойлойсуз? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул балдарды топтоо ошо бардык жанагы өкмөттүн токтому менен бекитилип, анан ошо токтоомдун аркасында ошону аткаруу боюнча буйруктар саламаттык сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун чогуу буйруктары чыккан 311 жана 688 деп 3 октябрда. Ошол жерде белгиленген 19.809 сом деп, анан критерийлер белгиленген. Бул критерийлерди аткаруу оңой эле болуп эсептелет. Себеби дегенде ошол жерде адамдарга, үй бүлөлүк дарыгерлерге кыйын болуп калбаш үчүн ошол өздөрү мурун кылып жүргөн эле жумуштарын кагаз жүзүнө түшүрүп, анан ошону программага, базага киргизип, ошо база аркылуу жанагы жогоруда айтылып кеткен балдар эсептелип чыгат да. Ал жерде ошо 9 критерийди ошол биздин үй бүлөлүк дарыгерлер, жалпы практикалык дарыгерлер
мурун эле жасап, өздөрүнүн жанагы функционалдык кызматынын негизинде жасап келип жүрүшкөн. Мурун киргизбей калып, чала толтурулуп калып, анан жанагы адамдык фактор болот эмеспи? Кагаз жүзүндө калып кетип жүргөн. Ошону программага киргизгенден кийин ошонун негизинде жанагы айтылган балдар эсептелип чыгат. 9 критерийден 60%-дан жогорусун аткарыш керек. 60%-дан жогору 60-тан 79%-га чейин 6 балл берилет ар бир критерийге. Андан кийин 80-ден 95-ке чейин 7 балл берилет. Анан максималдуу 10, 12 деп 9 критерийдин 12,5-га чейин ар кандай балдар бар. Бул жерде көбүнчө ошо кош бойлуу аялдардыкы, анан жаш балдардыкы балдары жогору коюлган. Себеби дегенде ошо эненин ден соолугу, баланын ден соолугу болсо, бул элдин ден соолугу дагы жакшы болот деген негизде ошондой критерийлерди коюшкан да. Мен билгенден мына ушул кошумча мындай дем берүүчү акы деп атасыңар да. Мунун киргенине 1 ай болуп калды. 1 айдан бери алар кошумча айлык акыны алыштыбы? Азыр кандай, жыйынтыгы кандай болду? 1-октябрдан баштап ушул дем берүүчү айлык кирген. Мына ноябрдын башында баардыгы эсептелип чыгып, программа эсептейт. Бул жерде жанагы адамдык фактор кээ бирлер айтышы мүмкүн да, жетекчилер бирөөнө тартып коюшу мүмкүн, бирөөнө азайтып коюшу мүмкүн деп. Бул жерде жетекчилердин же анын орун басарларынын эч кандай тиешеси жок. Өздөрү киргизген баягы жыйынтыктын негизинде автоматтык түрдө программа чыгарып берет. Программа чыгарып берди, 1 айдын жыйынтыгын көрдүк. Эң начар балл алган 6 балл болду, эң жакшы алган 97,5 балл болду бизде. Ошо 97,5 бул жерде биринчи кирип аткан үчүн ушул айлык маянаны жанагы жыйынтыктын негизинде берип аткан үчүн ММК фонду тарабынан, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын буйрук менен ушу биринчи айда балл аз болуп калды деп алдын ала эсептөөлөрдү көргөнбүз. Ошонун негизинде 1,65 деген коэффициент кошту. Атайын буйруктун негизинде. Бул 2 айга, октябрь, ноябрь айларында врачтарыбыз, үй бүлөлүк дарыгерлерибиз толук үйрөнүп, толук ошонун баардыгын кагаз жүзүнө түшүрүп программага киргизген толук үйрөнгүчөңдүк. Ушундай 2 айга жеңилдиктер берилип атат. Ал 61 балга чейинки алган врачтар, дарыгерлерибизге 1,65 коэффициенти колдонулат. Ал эми 61ден жогору алган дарыгерлерибизге автоматтык түрдө 100 балл деп эсептеп атабыз да. Ошонун негизинде азыр эң жакшы алган 19.000 сомдун тегерегинде болду. Башкача айтканда, бул 19.809 сомдун ичинде социалдык фондко чегерүүлөр кошо эсептелген дагы. Эң жогору балл алган 97,5 балл деп алганыбыз автоматтык түрдө 100 балл деп эсептедик дагы. Ошонун негизинде 16.895 сом. Анын ичинен ошо киреше налогу, анан пенсиялык фондко кармала тургандар кармалат. Ушу 3.000 тегерегинде калган айлык болуп эсептелет. Ошол врачыбыз жаш врач болгондуктан мурун 6.750 сом алып келген. Баардыгын кошконубузда азыр ошо айлык, кошумча айлыкты кошконубузда 23.000 болду эсептелди да. Анан эң аз балл алганыбыз 6 балл болду. 6 баллды дагы биз ошо 1,65 коэффициентке көбөйтүп, эң аз алган Ош областы Ош шаарында 1.672 сом болду. Ошондо пайыздык көрсөткүчү менен алганда канча пайыз мындай чындап сезилерлик айлык кошумча акы алышты? 10.000ден жогору, 10.000 сомдон жогорку. Бул жерде ишти аткарса болот экен, жумушту аткарса болот экен. Себеби дегенде ошол жаш врачыбыз тастыктап берип атат. 97,5 балл алып тастыктап берип атат. Жакшы иштеген, бул 3 эсеге чейин. Мурун 6.750 болсо, азыр 23.000 болуп 4 эсе. Башкача айтканда, мурунку айлыгынан 3 эсе көп кошумча айлык алганга мүмкүнчүлүк алып атат да. Азыр стажы жакшы врачтык категориясы жогорку категория болгон врачтарыбыз 10.750, 10.800 ошондой алат айлык. Анан кошумча да 19.000ден ала турган болсо, эми жана социалдык фонддун чегерүүсүн алып койсок 16.000, 26.000, 27.000 айлык болуп калат. Ошондо пайыздык көрсөткүчтү дегеним, мисалы жалпы Ош облусу боюнча мисалы да 1000ден ашык врач, дарыгер болсо, анын канча пайызы сиз айткандай сезилерлик айлык алды дегеним келип атат. Азыр биринчи Сиз азыр эң жогорку менен эң төмөнүн айттыңыз да. Көпчүлүгү канча алды дегеним келип атат. Көпчүлүгү
азыр мурунку айлыгына салыштырмалуу 30-40% тегерегинде алып атышат. Анан жогоркуларын жана айтып кеттим, эң төмөндөрүн да айтып кеттим. Анан Адыл мырза, мына бул айлык кошумча дем берүүчү айлык деп атабыз. Бул кимдерге берилет? Мындай ооруканаларда иштеген врачтаргабы же бир гана айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунабы? Мындай бөлүп каралганбы? Бул баштапкы медициналык санитардык жардам деп коебуз. Жанагы азыр орусчасы поликлиникаларга, жанагы СЦМдерге берилет да, центр семейной медицины деп. Ошол жакта иштегендерге берилип атат. Азыр ошонун ичинен дагы ошол өзүнүн үй бүлөлүк дарыгер деген китепчеси барлар, сертификаттары барларга гана берилип атат да. Калгандары ала албайт. И ошол баштапкы медициналык санитардык жардам мекемелериндеги медициналык орто медициналык кызматкерлерге да берилет. Ал сертификатты кантип алса болот же мурда берилип калганбы? Өзү көпчүлүгү эле окуп ушул сертификаттарды алышкан. Азыр албагандары дагы бар. Мурда жанагы узкая специальность деп терапевт, акушер-гинеколог, башка окулист болуп иштеп жүргөн эмелер азыр кайрадан окуп, башкадан 4 ай окуса, мына өзүбүздө кайрадан окута турган окуу жайлар бар. Ошодон окуп туруп кайрадан ошол сертификаттарды алса болот. Азыр эми мына бир айда жыйынтыгы чыкты, кошумча айлык акын алды. Анан башка дарыгерлерге кандай таасир этти? Мындай өз ара сөз болуп атабы? Мындай алса болот экен, иштесе болот экен деген сөз. Албетте өз ара сөз болуп, өздөрүнүн жанагындай обсуждение дегендей кылып айтып атышат. Ошо чогуу эле иштеген 2 врач, бирөөсү 25 балл, бирөөсү 12,5 балл алып калгандар да бар. Демек бир эле кабинетте отурушат, чогуу отурушат. Бирок азыр эми ушу бири-бирине үйрөтүп, могул жерин биз туура эмес толтуруп жүргөн экенбиз, могул жерин мындай кылсак, биз балыбыз болот экен, өзүбүздүн колубузда эле турган жумушту биз өзүбүз жакшылап карап алсак болот экен деп бири-бири менен ушундай жанагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп ошондой болуп атат. Мурун 246 токтомдун негизинде өзүңүздөр билесиздер, 2011-жылы айлык маянасы көтөрүлгөн бардыгыныкы базалык ставка менен. Ошол жерде 21 пунктта жободо жазылган болчу, үй бүлөлүк дарыгер өзүнө катталган калктын, үй бүлөлүк дарыгер жана үй бүлөлүк медайымдар өзүнө катталган калктын 50%-ын үйүндө көрүш керек. Анан смешанный прием өзү барып көрүш керек. Өзү барып көрүш керек. Болбосо смешанный прием деп коет. Үй бүлөлүк дарыгер болгондон кийин жаш баладан баштап картаңдарга чейин аял, эркек дебей баардыгын көрүш керек да. Ошондой көрүш керек. Анан кийин 15% кошумча акча ала алат деген жери бар эле. Аны аткаруу кыйын болуп калган. 2000 адам катталган болсо, ошонун 1000 адамды үйүнө барып көрүү бул кыйынчылыкты туудуруп келген да. Азыр эми ошол пунктту жоюп туруп, 421 токтомго 9-бөлүм менен атайын үй бүлөлүк дарыгерлерге киргизип атат. 19.809 сомдон анан балл менен аласыңар деп. Ал эми орто медайымдарга, үй бүлөлүк орто медайымдарга, анан фельдшерлик, акушерлик пункттагы иштеген орто медициналык кызматкерлерге мурун 15% ошол жанагы эмени аткаргандан кийин алса, азыр 30% деп кошту дагы. Булар өзүнүн жанагы базовый ставка, базалык ставкасы, медайымдардыкы 4300 болсо, ошонун 30% автоматтык түрдө эле начисление болуп кошулуп эсептелип берилет. Биз карап көрсөк, мындай сезондук оорулар дагы бар экен деп атышат да. Мисалы, ич өткөк, пневмония, өпкө оорулары. Эми бирөөсү жайында, бирөөсү кышында болот экен. Анан буну балга толтуруш үчүн эми аракет кылат да. Бул оорулар катталбаса, ал кантип толтурат деген суроо бар да. Бул жерде айтып кете турган нерсе, критерийди карап атканда бул убактылуу жобо менен бекитилген. Ошонун негизинде жанагы мониторинг жүргүзүлүп туруучу ооруларга басым жасалып алынган. Эми жогоруда айтып аткан сурооңуз аябай жакшы суроо, туура суроо болду. Бул эми айтышым мүмкүн да, ушу кышында дагы ич өткөк көйүп кетпейби же жайындасы пневмония көйүп кетпейби депчи. Бул жерде ал ооруларды текшерип турса болот, биринчиден. Анан экинчиден бул
адамдын адамдык сапатынан көп нерсе жанагы болот да. Биз ойлоп атабыз андай сезондук оорулар ушу сезонунда эле болот болуш керек, анан көбөйүп кетпейт болуш керек деп. Себеби ал жерде текшерип ала турган өзүнүн критерийлери бар. Пневмония болуп келди деп эле ал толтурганы менен анын аркасында дары жазылыш керек. Жанагы пациент ошол дарыны алыш керек. Ал биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун рецеби деп коет. 10%-тен 10%-дан 100%-га чейин бекер ала турган рецепт. Ошол жерде пневмонияга жазып бере турган антибиотик берсе деп атпайбы? Антибиотиктер бар. Ошол антибиотик баягы балага жазылбай эле жөн эле жазылган болсо, ал текшерилип кийин чыгып кала турган нерселер да. И ошону менен катар жана ич өткөккө деле ошентип текшерип алабыз. Статистика боюнча деп карагым келип атат да. Азыр бал топтош үчүн кошумча каражат үчүн кандай гана жолдорго барышы мүмкүн деп ойлойм да. Анан кошумча каттоо болуп кетпейби, мисалы жасалма каттоо деген. Эптеп жанагы балды толтурса, мен бул айда моунча кошумча каражат табат экенмин деген. Алар кандай көзөмөлдөт ал жагы? Жалган каттоо болуп кетпейт деп ойлойбуз. Себеби көзөмөлдөнүп тура турган өзүнүн критерийлери бар да. Анан эми азыр биз ишенип атабыз, биз ойлоп атабыз, андай жанагы жалган каттоо болбош керек. Себеби дегенде врачтын өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлеринин өзүнүн ошо жалган каттоого убакыттары да жетпей калат болуш керек. Себеби дегенде азыр элдерибиз аябай очередте туруп атышат. Врач өзү жетишпей калып атат. Ошо жазганга жетишпей калып атат, ошо кагаз толтургангачы. Ошондуктан ойлойбуз, мындай жалган каттоо болбойт болуш керек. Кошумча каражаттын берилип атканына 1 ай болду деп атасыздар да. Анан мисалы мен Ош облусунун Кара Суу районунда жашайм. Анан айылдарда жашайм. Анан мага келип же биздин үй бүлөгө келип бир дарыгер же медайым келип кандай оору бар же текшерейин деп мен байкашымча келбеди. Анан кантип иштеп атышат дейм да, алар үйүнө барыш керек деп атасыз. Мисалы бир айылда мисалы 400 же 500 бүтүн үй болсо, ошонун баарын текшерип, ден соолугун, кан басымын, баардык оорулары бары жокпу текшериш керек да. Анан биздин айылдарда болбоду, мындай жаңы система менен иштеп баштаптыр го деген сөз деле болбоду да. Анан кантип иштеп атышат алар? Бул айлыкты эле көбөйтүп коюп, биздин дарыгерлерге бал менен жөнөкөй эле айлык берип койбостон, бул медициналык алгачкы медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу болуп эсептелет. Экинчиден, азыр эми сиз айткандай үйүнө барбаса, жанагы бал жазылбайт, кошулбайт. Бул ошол балды алуу үчүн жанагы баланы көрүш керек. И көргөндө дагы ошол сапаты коюлат. Ал баланын эмеси кандай, ден соолугу кандай, дем алуусу кандай, ичи кандай келип атат, денесин эмип атабы, ошонун баардыгын ошо карай турган болуп калды да. Медициналык кызматтын сапаты жогорулаш керек. Азыр эми сиз айткандай үйүмө барбайт деп атпайсызбы? Бүтөн болсун, эч кимди зорубай эле коелу. Бул мындан кийин ошо сапатты жогорулатуу үчүн экинчи бир негизги бөлүгү сапат, медициналык сапатты жогорулатуу үчүн да каралат. Ал демек алдын медайымдын ошол медсестра, медицина кызматкеринин өзүнүн каалоосундабы. Ал көбүрөөк айлык алгысы келсе барат, анан мага бул жагы жетет десе барбай коюш керек. Ал ушундай система болуп калды да. Жок, андай болгон жок. Бул өзү бар жогунан кабар алыш керек өзү. Кабар алды. Эми азыр ошону дагы кызыктыруу максатында дагы ошол медициналык жардамды жакшыртуу максатында ушул чыгып атат да. Ошон үчүн азыр мына критерийлерди толтуруп, өздөрү көбүрөөк неме айлык маяна, кошумча айлык маяна алыш үчүн булар дагы кызыгып, дагы көбүрөөк барсын үчүн ушуларды ошол иш-чара киргизилди да. Менде дагы бир суроо бар. Буга чейин дарыгерлердин өздөрү менен да сүйлөштүм. Анан бул бал аркылуу кошумча каражат алуу аябай кыйын экен дегендер болду. Анан бир мисалды айтты. Мына Чүй облусунда бир ай ичинде атайын мындай эсептеп көрүшүптүр. 20дан ашуун дарыгер биригип, араң зорго 130 бал алыптыр да. Эми бул сиз айткан 19 миңден көбүрөөк акча. Бирок 20га бөлгөндө ал болбогон азыр эле каражат болуп калып атат. Бул кыйын экен дегенди кылып атат да. Чындап эле кыйынбы же кандай? Ал аны топтош
кандай жол, мындай оңой жол барбы? Биздин областта, Ош областында, Ош шаарында андай эле кыйынчылык болгон жок. Себеби биз жанагы сиз айткан туура Чүй областында ушундай 130 эле балл алып калыптыр деген. Буга чейин жана критерийлерди киргизип, анан ушул балл менен акча төлөйбүз дегенге чейин анализ жүргүзүшкөн, көрүшкөн, биз дагы көргөнбүз. Чындыгында Чүй областында бул октябрда эмес, ага чейинки айларда, январды көргөнбүз, февралды көргөнбүз. Ошол айларда ошол балдар аз болуп калган. Себеби көпчүлүгү ошо өздөрүнүн жазган жана клиникалык маалымат формаларын киргизген эмес базага. Ошонун негизинде канча киргизилсе ошончо гана балл болуп калган да. Бизде андай мүчүлүштөр, андай кемчиликтер болгон жок. Балдарды жакшы эле топтошту. Бирок эми мындай караганда ошо бөлүнгөн каражат 7 миллион болсо, ошонун 2 миллионун топтошту да. Мындайча айтканда 3,5 эсе азыраак. Эми буюрса мына ноябрда, декабрда врачтарыбыз дагы үйрөнүп калды, дарыгерлерибиз билип калды. Кээ бирлери компьютер менен иштешти билбечү эле, аны дагы үйрөнүп атышат. Бул жерде мындай болгон, 7 миллион сомдун бөлүнүшү максималдуу түрдө 19.809 алып туруп эле берген. Анан баягы компьютерден база балды чыгаргандан кийин анан начисление болгон да. Себеп дегенде биз баягы базадан алып, компьютерден жыйынтыкты алып, анан аны жөнөтүп, баягы эсептеп чыккыча убакыт өтүп кетет. Ошон үчүн биринчи айларда ошо ар бир үй бүлөлүк дарыгерлердин саны белгилүү болгон, свидетельствосу бар, куәлүгү бар, үй бүлөлүк дарыгерлердин саны белгилүү болгон. Ошонун негизинде 19.809 сомдон көбөйтүп туруп, анан 7 миллионду каржылаган. Мен эми бир аз ыңгай суроо берсем кечирим сурайм. Бул кошумча каражат менен дарыгерлер арасындагы коррупцияны, паракордукту азайтат десе болобу? Мисалы, ошол эле ооруканаларда, үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы эми жашоочулар айтып эле жүрүшөт да. Ушул максат, ушул паракордук, коррупция иши бул албетте аз айлык акынын эсебинен болот да. Ошону азайтуу максатында өкмөттүн программасы деп түшүнсөк болобу? Албетте ошо элдердин нааразычылыктары буга чейин көп болуп келген. Мына врач мындай алып койду, акча алып койду же акча талап кылып койду деген. Ошону азайтуу үчүн дагы ошо элден 100 сом, 200 сом сурабай, ушул айлык маянасы жогору болсо, ошол өзүнүн профессионалдык деңгээлин көтөрүп, сапаттуу кызмат көрсөтүшү үчүн ушундай кадамдарга барылып атат. Бул эми биринчи кадамдардын бири. Саламаттык сактоо министрлиги өкмөт тарабынан, Милдеттүү медициналык кантактар фонду тарабынан ушулардын баардыгы эсептелип чыгып, ушу айлык маянанын аздыгынан көпчүлүк адамдар ушундай жаман жолго барып коюп атат, терс кадамдарга барып коюп атат деп, ошол биринчи кадам болуп эсептелет. Биз ойлойбуз, мындан кийин токтоп калбайт. Ушул эле суроом улай да. Биз азыр айтып атасыздар, бул кошумча айлык акы бир гана ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендерге деп. Анан ооруканаларда иштеген врачтар, тажрыйбалуу врачтар дейлиби, хирургтар, аларга берилеби ал кошумча айлык акы? Жок, алардын буга тиешеси жок. Алар оорукана, стационардык оорукана болгондугуна байланыштуу аларга тиешеси жок. Булар ошол жана баштапкы медициналык санитардык жардам мекемелерине гана тиешелүү. Ошол жерде иштеген үй бүлөлүк дарыгерлерге, үй бүлөлүк медайымдарга жана фельдшерлерге, ушуларга гана тиешелүү. Айтайын дегеним, ал дарыгерлер, врачтар дейли ушул. Алардын дагы ушул кечиресиздер да бир жолу мына паракордукка аралашканы айтылып жүрөт да. Ар бир ооруканага кайрылган адам сөзсүз айтат. Анан балким ал врачтарга дагы кошумча ушундай каражат берсеңиздер, паракордук азаяр эле. Же өкмөт аныга эмнеге көңүл бурбады? Мындан кийин эми буюрса ушу ооруканадагы иштеген врач дарыгерлерибиздин, анан жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер эмес, жөнөкөй жана узкий специалист деп коебуз. Кээ бирлери үй бүлөлүк дарыгер эмес, хирургтар бар, терапевттер бар, педиатрлар бар, гинекологдор бар. Ошол эле баягы үй бүлөлүк дарыгер борборлорунда. Ошолордун дагы айлык маянасы эми өткөндө көрдүңүздөр, президентибиз министрге айтты, жолукту. Ушу кийин дагы жаңы жылдан баштап башка дарыгерлердин дагы айлык маянасын көтөргөнгө
мүмкүнчүлүк карагыла деп өкмөткө тапшырма берип атат. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, азыр биз ушу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык майнасын көтөрүп атабыз да. Анан мурун булар коэффициент трудовой участия деп коет эле. Баягы бюджеттен алган айлыгынан сырткары КТУ менен дагы кошумча маяны алчу. Кээ бири 1000 сом, кээ бири 2000 сом, ал жерде дагы ошо кылган жумушуна жараша алчу да. Азыр эми ошол үй бүлөлүк дарыгерлерге ошол КТУ берилбей турган болду дагы. Ал КТУдан ашкан сумма башка медициналык кызматкерлерге, ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген башка медициналык кызматкерлерге, санитаркасынан баштап жетекчисине чейин тегиз бөлүнүп берилет да. Сизде оюңуз барбы? Мурда мисалы үчүн ошол бардыгы эле бир үй бүлөлүк медицина борборунда 400-500 адам иштей турган болсо, ошонун бардыгы күтүп алган да. Азыр эми ошол жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар жана фельдшерлер ошолордун КТУлары бошоп калып атат. Ошол КТУлар беркилерге кошулуп берилип атат да, тигилергечи. Ошондо тигилердики дагы көтөрүлгөн болуп калып атат да. Рахмат, урматтуу коноктор, сиздер атайын ошол кымбат убактыңыздарды бөлүп бизге келип маанилүү маек куруп бердиңиздер. Ал үчүн ыраазылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен Адил сөз программасы аягына келип жетти. Программага байланыштуу сунуш пикир, кайрылууңуздар болсо биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Биз коомдогу көйгөйлөрдү ачык айкын адилет талкуулаганга аракет кылабыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз аяктады. Аман туруңуздар.